Жоқ, сунушум бар, ошондуктан процедураны өтүп атам да. Курманкул Токтаралыевич, биздин Кыргызстанда легитимдүү бийлик менен бийлиги бар, эки эле саясий фигура бар да. Бири президент, экинчиси эл шайлаган депутат. Ошондуктан бул эки саясий фигураларга кол тийбестик жарыяланган. Мен өзүңүздөргө маалым болсо керек, Айыл чарба министрлигини жана анын жетекчилерин аябай катуу сынга алып келатам бүгүнкү күнгө чейин. Бирок айыл чарба министри ошол сындарды эске алып, ошол кемчиликтерди оңдогондун ордуна менин депутаттык айткан сындарыма каршы Жогорку Кеңештин дарегине арыз жазып атат. Министрдин жана министрликтин авторитетине шек келип атат деген мааниде да. Ал эми ал арызды бүгүнкү күндө биздин Жогорку Кеңештин эксперттери аны изилдеп чыкты. Ошону менен моундай эмелерге келип атат да. Биринчиден, Конституциянын 78-чи беренесине жараша депутаттык сынга каршы министрдин арыз жазганга укугу жок вообще. Бул жазган арызы мыйзамсыз. Экинчиден, жанагы депутаттардын статусунун закон 41-чи беренесинин негизинде бул жазган арызы жана министрдин кыймылдары бул депутаттын ишиге каршылык көргөзгөн болуп эсептелет. Бул уголовный кылмыш. Өзүңүз жакшы билесиз. Ал эми ушул эки эмесиге кыймылдарына мен сизди укуктук баа Сөз Ажигитов Султанбай Абдырасовичке берилет. Ошондуктан ушул кыймылдарына сиз укуктук баа берип чара көрүшүңүздү суранам. Ал эми кабинет министровке ушул министрдин соответствие занимает должности дагы карап чыгышыңыздар демек кылам да. Андан тышкары, Курманкул Токтаралиевич, мына менин колумда ушул министрдин үстүнөн целый досье есть. Бул ассоциациялар жана дыйкандардын атынан ошол арыз жазылганда ар түрдүү инстанция, в том числе сиздин атыңызга дагы. Ушул жерлерде бардыгы жазып атат, что министрдин кыймылдарында уголовный преступлениялардын признактары бар деп. Ошону карап койсоңуздар. Вот. Анан тышкары, мен эгер каршы болбосоңуз, бүгүнкү заседаниядан кийин сиз менен жолугушсак, мен ушул материалдарды сизге берсем, андан тышкары мына менин немемдер бар, сведениялар бар. Министрдин кыймылдарында государственный преступлениялардын признактары бар экен, мен сизге айтып берем. Ушуну мен сизден суранып кетем. Рахмат. Султанбай Абдырашитович, сиз жыйын кайсы маалда бүтөт? Жума күнү барыңыз мага саат 10-да. Колуңуздагы кагаздардын баарын көтөрүп алсаңыз, азыр биздин мамлекетте кол тийгисе эч ким жок билесиз. Эгер кылмыш кылса бардыгы жооп берет. Жарайт. Ошондуктан сиз фактыларды алып барың, биз карайлы, жана арыз жаздым деп атасыз, каяка жазганыңыз боюнча да бизде маалымат жок экен. Жума күнү такташалы. Жок, бул менин арыздарым эмес, бул эме дыйкандардын, фермерлердин арыздары. Жок, түшүндүм, бул экинчи папкада дыйкан фермерлердин, биринчи айыл чарба министринин жана сүйлөгөн сөзү боюнча арыз менен кайрылдым деп атпайсызбы? Каяка кайрылганыңыз бизде маалымат жок. Жок, ал жөнүндө мен арыз менен, мен сизге азыр официально кайрылып атамын. Бул боюнча дагы барсаңыз тактайбыз.